Эми уяттуулук деген эмне? Аны кантип түшүнсөк болот? Уяттуулук деген хулкун якуффул абда ан иртикабил кабаих ва яхуссуху алал фи'лил жамил. Уяттуулук деген инсанда боло турган ушундай бир сыфат, ал сыфат инсанда бар боло турган болсо, жаман иштерди кылуудан өзүн өзү тартат. Ал эми жакшы иштерге кылууга ичинен бир түрткү болот. Демек инсандын ичиндеги бир күч кубат инсанды жаман иштерден тартып, жакшы иштерге үндөп тура турган сезимди уяттуулук деп айтат. Ошондуктан уяттуулук менен ыйман экөөсү жакын болот. Себеби ыйман дагы инсанды жакшы иштерге түрткү болуп, жаман иштерден тосууга себеп болот. Дагы бир алым айткан, уяттуулук деген ру'ятул ала миналлах ва ру'ятут тақсир минка. Аллах Тааланын сага кылган жакшылыктарын элестетип, ой жүгүртсөң, ал эми сенин Аллах Таалага кылып жаткан мамилеңе ой жүгүртүп, кандай кемчилдиктерди кылып атасыз? Аллах Таала кандай жакшылыктарды берип, байлык берип, ден соолук берип, көрүү, угуу, сезимдери, мүмкүнчүлүктөрүн берип койсо, биз ошол мүчөлөр менен, ошол ден соолук байлыгыбыз менен Аллах Таалага күнөө кылып, туура эмес мамиле кылып жатканыбызга ой жүгүрсөң, ятавалладу байнахума, экөөнүн ортосунан бир сезим пайда болот, бир малака пайда болот. Мен туура эмес кылыпмын, мына ушуна уяттуулук деп айтат. Мисал кылалы, жашообуздан мисал алсак, эгер сиздин той кылып уулуңузду үйлөп бирөөнү чакырсаңыз, уулуңуздун тоюна бирөө $1000 көтөрүп келсе, сиз ошого 1000 сом менен бара аласызбы кайтып? Уят, ал көп алып келген дейсиз. Демек Аллах Тааланын берген жакшылыктарыны ойлоп туруп, биз тараптан кайтып жаткан кемчилдиктерди ойлоп туруп, ортосунан пайда болгон сезимдин аты бул уяттуулук болот. Ошондо Аллахтан уялгандан кийин инсан не кылат? Аллахка күнөө боло турган, Аллахты наразы кыла турган иштерди кылбастан, Аллахты разы кыла турган иштерге аракет кылып калат. Аллах наразы боло турган иштерден инсан тыйылып калат.